Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Мына көптөн күткөн орозо айыбыз да келди. Бул эң жөнөкөй ай эмес, бир гана күнөөлөрдөн кутулуу же болбосо кечиримдүү эмес, андан сырткары өзүбүздүн ден соолукка өтө пайда келтирүүчү ай келди. Мисал келтирип кете турган болсок, биз көп эле мен видеолорумда айтып кеткендей эле, жаныбарлардан акылыбыздан башка айырмачылык жок. Биз деле ошондой эле жаныбарбыз, жеп, ичип жашайбыз. Мына жаныбарларды көрсөк, эмне үчүн аларга Алла Таала берген өмүрдү жашап өтүшөт, Кудайдын кырсыгынан эле сактаса, канча өмүр берилген болсо ошону жашайт. Ошондой эле биз дагы акылдуулук кылып көбүрөөк биз ден соолугубузга зыян келтирген учурлар болуп калат. Орозонун бизге тийгизген таасирлери, мисалы үчүн, жаныбарлар курсагы тойгон кезде жатып укташат. Курсагы ачканда ал ырыскысын тапкыча кээде 2 күн, 3 күн ачка калып тазаланат. Ошол тазаланууга биз келдик. Курсакты оз ачкандан кийин, биз табарык намаздан кийин уктайбыз. Эртеменге чейин сонун болуп тамагыбыз сиңип, ашказан бош болуп калат. Эртең менен тамактанып, кечке ачка жүрүп, биз организмди калыбына келтиребиз. Ушул орозонун урматында орозо тутуп, ден соолукту калыбына келтирип пайдаланып калыңыздар. Күнөөлөрдөн кечирилип, бири-бирибизден кечирим сурап, кечиримдүү болгонду Алла Таала насип кылсын.